Саламатсыңарбы балдар, жакшы эс алдыңарбы? Биз өткөн сабакта чейректин алдында электр тогу, ток күчү жана оңдоо закондорун өттүк эле. Мына ошол өткөргүч аркылуу ток өткөндө кандай өзгөрүү боло тургандыгын дагы биз билгенбиз. Башкача айтканда, өткөргүч аркылуу ток өтүп жатканда өткөргүчтүн ысыгандын эч кандай приборсуз эле байкасак болот. Мына ошол бүгүнкү өтө турган темабыз ошол өткөргүч аркылуу өтүп жатканда, ток күчү өтүп жатканда өткөргүчтүн ысысы жөнүндөгү тема Тужоу-Ленстин закону. Бул эки окумуштуу, бири Англиялык Тужоу, бири орус окумуштуу физиги. Ушул экөө эки жерде жашап, өткөргүч аркылуу ток өткөндө өткөргүчтүн ысышын ачышкан. Мына бүгүн биз ушул өткөргүч аркылуу ток өтүп жатканда жылуулуктун бөлүнүп чыга тургандыгын биз билебиз. Ошондой эле ал өткөргүч аркылуу ток өтүп, жылуулук бөлүнүп чыгып, ал жумуш аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун да билебиз, өткөнбүз. Мына ошол ток өткөндө биз эч кандай куралсыз жылуулуктун бөлүнүп чыгышын билебиз. Ал эми кээ бир мезгилдерде химиялык жана магниттик дагы аракеттер болот. Биз мына ошол өткөргүч аркылуу ток өтүп жатканда токтун аткарган жумушунун формуласын көрүп турасыңар. Муну биз өткөн сабакта өткөнбүз. Биз канчалык өткөргүч аркылуу жылуулук бөлүнүп чыкса, ошончолук көп жумуш аткарылат деп түшүнөбүз. Жылуулук бөлүнүп чыккандан кийин ал жумуш аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошол жылуулук саны барабар жумуш. Демек жылуулук саны формуласы дагы экөө эмне экен? Окшош экен. Оңдоо законуна таянсак, оңдоо закону өткөргүч аркылуу ток өтүп жатканда каршылыкка тескери ал эми чыңалууга түз экендигин көрүп турасыңар. Биз ушул жерден кантип өткөргүч ысый турганына көңүл буруп кетебиз. Мисалы үчүн өткөргүч металлдар аркылуу ток өтөт. Металлдар аябай жакшы өткөргүчтөр болуп эсептелет. Ошол ток өткөндө өткөргүч ысып, ошонун ичинде эркин электрондор келип иондорго кагылышканда энергия берилип, ошонун натыйжасында жылуулук бөлүнүп чыгат. Энергиясын бергенден кийин. Биз ошол формуланы таянып, оңдоо законун колдонуп туруп, биз төмөнкү формуланы алабыз. Бул эки окумуштуунун формуласы, экөөнүн тең биргелешип тапкан, экөө эки жерде туруп, бирдей формуланы тапкан формуласы. Ошон үчүн бул Тужоу-Ленстин закону деп аталат. Жумуштун бирдиги кандай болсо, жылуулук санынын бирдиги дагы ошондой. Жумуштун бирдиги эмне эле? Джоул эле. Демек жылуулук санынын бирдиги дагы джоул. Баягы өткөргүч өтүп жатканда бөлүнүп чыккан жылуулуктун саны ток күчүнүн квадратынын каршылыктын жана убакыттын көбөйтүндүсүнө барабар. Бул Тужоу-Ленстин закону болуп эсептелет. Эми биз бир маселени карайлык. Мисалы, мына жерде өткөргүч аркылуу ток 4 ампер ток өтүп атканда, ошол өткөргүчтүн каршылыгы 50 Ом болсо, анда 10 минуттун ичинде канча жылуулук бөлүнүп чыгат деген маселени чечмекчибиз. Ал үчүн биз мына формуланын шарты боюнча карап алабыз. Бардыгы карап туруп, демек минутаны эмнеге айландырышыбыз керек? Секундага айландырышыбыз керек. 1 минутада канча секунд бар экенин билип туруп, 10 минуттун ичинде 600 секунд бар деп билебиз аны. Ошентип анан биз мына формулага койдук. Мына жерден 480 миң джоул жылуулук бөлүнүп чыгат экен. 10 минуттун ичинде. Аны бирдиктерин мына ылдый жакка көрсөтүп жазылып турат. Ушу чындыгын айтканда, өткөргүч аркылуу ток өткөндө жылуулук бөлүнүп чыгат экен. Эгерде биз магниттик касиети боюнча байкай турган болсок, анда магнитти ток өтүп аткан өткөргүчкө жакындатсак, ошол магниттик стрелканы кыйшайтат. Биз ошо силердин 8-класстын китебинде 121 беттеги көнүгүүнүн 1-2-си үйгө тапшырма. Болуптур балдар, жакшы калгыла.